Азыркы жашап аткан жериңизде толугу менен жазасыз. Тактама кагазын алууга келген Эрнис Кошбаев 3-4 жыл мурдагыдай узун кезекке турам деген ой менен маалымат борборуна эртелеп келген. Мурда керектүү кагазды алуу үчүн бир гана иш бөлмөсүнө кирүү керек болсо, азыр анын ордуна кенен жана жарык залда 10 оператор отурат. Каалаган терезеге келип, муктаж болгон маалыматты сураган учурда сылык сыпаа мамиледе түшүндүрүп беришет. Мен экинчи жолу келип атам бул жерге. Абдан жакшы кыздар баягы түшүнбөгөн нерсенин баарын түшүндүрүп, убагында бардык баягы кеңештерин берип, бүтүрө турган маселени бүтүрүп атат да. Мен ыраазымын буларга ушундай бир единый окно ачып, баягы элге кызмат көрсөтүп атканыначы. Ар кандай тактамаларды алууда башында жарандардын Ички иштер министрлигинин дарегине көптөгөн нааразычылыктары пайда болсо, мындай борборлордун ачылышы менен бул көйгөйдү чечүүгө мүмкүн болду. Кардарлар көбөйүп кеткен учурда электрондук кезекке турушуп, күтүү залында экранды карап турушат. Кечке жуук гана тактамаларды алганы келгендер арбын болбосо, күндүз кезекке тургандар деле байкалбайт. Биздин бүдүктүү терезеде эртең менен 9-дан 6-га чейин тыныгы жок иштейбиз. Ар бир адам 2 мүнөт, 3 мүнөттүн ичинде эле тейленип келет, бардыгын текшеребиз. Өз иретинде, өз эрежелери менен эле тейлеп, 3 мүнөттүн ичинде кое бергенге аракет кылабыз. Бирдиктүү терезе тутумду киргизүү менен жарандар үчүн арыздарды таштоодо, убакытты создурбоодо жана төлөмдөрдү ишке ашырууда бир топ жеңилдиктерди берди. Жарандар үчүн ыңгайлаштырылган бирдиктүү терезе принциби боюнча кызматтарды көрсөткөн борборлордон баардык зарыл болгон документтерди бир жерден алса болот. Жарандардын соттуулугу тууралуу маалымат, документтерди апостилдештирүү, кооптуу жүктү ташуу үчүн транспорттарга уруксат берүү жана курал жарактарга тоже уруксат берүү лицензия боюнча 4 багыт боюнча иш алып барабыз. Бишкек территорияда жашаган адамдар бизге келип кайрылат. Андан тышкары мисалы башка областтарда жашаса, мисалы Баткенде же Жалал Абадта бияка келбестен өзлөрүндө ушундай тоже областтык центрлерде, УВДларда ушундай бирдик терезе ачылган. Алар ошол жака барып кайрылса болот. Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча тейлөөчү борбор былтыркы жылы 100 миңден ашык жаранды ар кандай тактамалар менен камсыз кылса, ушул тапта бир күндө эле 1000ге чукул жаранды тейлейт. Анын көбү соттуулугун текшертүү үчүн кайрылгандар. Соттуулугуңузду текшерүү үчүн сизге справка керек болсо, сөзсүз түрдө бирдиктүү терезе маалымат борборуна келүүнүн кажети жок. Азыр Ордо калаада жана Чүй облусунун аймагында мындай соода маркеттеринде жана супермаркеттерде ушундай төлөмдөр терминалдары бар. Ушул жерден мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр деген тиркемеге киресиз дагы. Бул жерден Ички иштер министрлигине тиешелүү тиркемени басасыз дагы. Соттуулук боюнча ИНН кат деген тиркемени басасыз. Бул жерден өзүңүздүн паспортуңуздагы болгон жеке номерлериңиздерди киргизип, дал ушул жерден төлөп койсоңуз болот. Ал эми справканы алуу үчүн 1 жумадан кийин же болбосо канча күнгө тапшырсаңыз, дал ошол күндөн кийин бирдиктүү терезе маалымат борборуна келип ала аласыз. Бирдиктүү терезе кызмат көрсөткөн борборлордон даяр тактаманы алуу үчүн өздүгүн тактай турган документтерди көргөзүш керек. Андан сырткары жарандар түндүк KG электрондук порталына тактамаларды алуу үчүн арыздарын берсе болот. Бул негизги маселе элге кызмат көрсөтүү, анан эң негизгиси санариптештирүү. Башында ар бир областтын борборлорунда ачылган. Андан кийин былтыркы жылы Кыргызстан боюнча ошол борбордон алыс райондорго да ачылды. Бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстан боюнча 31 ушундай бирдиктүү терезе элге кызмат кылуу борборлору бар. Эми жакында ушул жылы дагы 6 жерге кошумча ашалдап атабыз. Былтыркы жылы 157 миң киши ошо биздин бирдиктүү терезелерге кайрылган жалпы республика боюнча. Ушул тапта ар бир райондо ачылып жаткан кызмат көрсөтүүлөрдүн мындай формасы кызмат адамдары менен жарандардын байланышуусун азайтып, коррупциялык көрүнүштөрдү болтурбоого шарт түзөт. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.